Чоң рахмат. Эмнелерин да билбей калдым. Мурун деген өзүңөр билгендей вайн болуп тартылчу. Анан азыр ошонун киносу жаралды. В будущем мындай Шүмшүк баланын, Алдамчы баланын ролун аткарып көргүм келет. Медиа баягы жаңыланып турат турбайбы, анан жаңы ходдор бар. Андан кийин кичине өсүш керек. Кинотасманда сиз тартылгансызбы? Жок. Эмне үчүн? Билбейм, ошо тартпай койду да. Өзүмдүн эле карманымда аткарам кылып киришпи. Спокойно, модалёнон эле. Мен экөөбүз да биз. Ошо айтып атпайм, как раз эки орун алгам, карындашымдын жаңы болду. Стресс оймаса мен учка менен кечине салбай чүрүп кеттик. Салам алейкум, брат. Брат, таныскан? Сразу отуруп, кетип отур, брат, жүр. Резко кетип отур. Не болду сага, Бекжан брат, бияктан общение болуп атпайбы? Сүрү брат, кой, мен несе машинаны отуруп чыгып берем го. Сен артаң көргөнсүңбү же? Девушканы аябай жаш көрдүң. Үлкен, анда мұрдың ұрчы. Көрінген тешке тұра берсеңші. Боп-боп ат түшінуі, түсіндің. Тарин. Саламатсыздар, урматтуу Жылдыз Тайм берүүбүздүн көрөрмандары. Азыркы учурда биз Бишкек шаарыбыздагы кинотеатрлардын биринде турабыз. Себеби бүгүн кыргыз кинолорун дагы бир кино толуктатып турат. Кандай анан күйөө бала аттуу тасмабыз. Эгерде бул кино тасмада кимдер роль жаратканы сиздерге кызык боло турган болсо, биз менен бирге болуңуздар. О, Ринатке. Сен бетиң жок, турбайсың. Анан кандай кызыктуу учурлар эсиңизде калды бул кино тасмада? Кызыктуу учурлар негизи көп эле болду. Эң эсте калган негизи сууга чөгүп кеткен жерим бар. Меники ошол болду окшойт. Балкычтан тарттык, шамал, суук болду. Анан ошол жакта 3-4 дубль кылыш, ошо кыйыныраак болду. Анан еще бетке чапкылаган жери бар, ошол суудан чыгып эле. Анан ошол убакта мындай шамал болуп атканда, бет тоңуп турганда бетке аябай катуу тиет экен. Ошол. Анан бул кино тасмада ошол сценарийни чогуу жазганбыз деп калдыңыз. Ошо сизге сунуш түшсө, эгерде сценарий жазып бер деп иштешесизби? Ооба, иштешмекмин. Бирок азыр өзүбүз негизи эле командабыз менен эле тынбай эле фильм, сериалдарга даярданып атабыз. Убакыт болсо, кызыктуу идея сунуштарса, ушул боюнча сценарий жазып бер десе, жазмакмын, ооба. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Сизге рахмат. Саламатсыздарбы? Биз азыркы учурда кандай анан күйөө бала тасмасынын режиссерунун жанында турабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы, кандайсыздар? Бул идея кимдики, сценарий кимдики, эмне болуп тартылып калды? Бул идея деген негизи Эмиль Эсеналиевдики. Мурун деген өзүңөр билгендей вайн болуп тартылчу. Анан азыр ошонун киносу жаралды. Ошо. Сценарийни болсо деген Нуркул экөөбүз жазганбыз. Ошо. Анан деген ошо Эмиль Эсеналиев байкебиз өзү, Эрмек Талайбеков байкебиз өзү карап сценарийге жардам берип, анан ушул кино чыкты. Бул кино тасма канча убакытта тартылды, канча каражат кетти? Канча каражат кетилген андай нерселер айтылбайт. Бул кино деген 2022-жылдан бери эле сценарий жазылып келатат. 2023-жылы август айында съемкасы болду. Ошондон бери монтажы келип, мына бүгүн буюрса жарык чыгат. Сиз эми буга чейин кино тасмалардан көрүп калчубуз да, кино тарткан оңой бекен же киного тартылганбы? Албетте өкө тең оор. Буга чейин мен өзүм Бибисара Бешеналиев атындагы искусство университетинде окуп бүткөм 5 жыл. Анан режиссердук ответственность аябай чоң да. Ошону билип, жүрүп, анан мындай чоң кадам жасай албай жүргөнбүз. Анан ошол биринчи алгачкы Нуркул экөөбүздүн өз алдыбызча иштеген биринчи кинобуз. Куштарбек деген тааныбайсыңарбы? Кушке деп коюшат да. Кушке? Кушке. Кайсы жылда? 2001-2002 качпы?
Tanımıyorum, alam tanıyıp olsun. Саламатсызбы? Саламатчылык. Биз мынакей ушул кинону көргөн жаңы эле көрдүк, өтө сонун деңгээлде тартылыптыр. А бул кино тасмага кимдердин сунушу менен тартылып калдыңыз? Күйөө балан. Анан күйөө балаңыз бул кино тасмада башкача бир шок баланын ролун аткарып турду. Негизи жашоодо күйөө балаңыз кандай? Жашоодо күйөө балам вообще башкача. Мунун башкача противоположный дегендей да. Өзү күйөө балам жөнөкөй, элпек. Анан биз могул угуп калдык да, үкөм деп ушинтип сүйлөп аткандарычы кино тасмада. Булар сизге мындай башкача угулган жокпу? Кино болсо делечи? Мен үчүн наоборот бул как актер катары ойноп аткандан кийин мен үчүн мындай жакшы жаңылык болду. О, молодец. Күйөө балам актерский жагынан да жакшы заявка берди деп ойлодум. Анан кийин бул кино тасмада көрдүк да, азыр өзүнүн кичүү кызды турмушка алып атат, мырза. Анан ушул нерсе сиздин жашооңузда болсо, өзүңүздүн кызыңызды ушундай улуу мырзага турмушка берет белеңиз? Эмне экөө жактырып атса эмнешим болбойт. Акыл болмаксыз, Чоң рахмат. Даже бул жактан ыйлап ийгендер деле болду го залдан. Өтө мыкты деңгээлде тартылыптыр кино. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Куттуктайбыз дагы бир кино тасма жарыкка чыгышы менен. Чоң рахмат, чоң рахмат. Анан күйөө балаңыз менен бир ушундай тасмада ойногон кандай экен, кандай өзгөчөлүктөр болду? Эми баягы күйөө бардык эле суроолор ушул болуп атат да, күйөө бала менен тасмада кандай ойнойт, кандай болот экен, анткени эки ортодо дистанция же болбосо ушундай нерсе болот деген түшүнүк бар да. Жок, бизде андай түшүнүк жок. Балабыз менен, кызыбыз менен бардык сөздөрүбүз, биздин сүйлөшө турган жалпы сөзүбүз, искусство, кино, театр, ошондуктан биз эч кандай бир ортодо барьер болгон жок. Айтып кете турган нерсе бир сөз, бир көз менен биз өзүбүздүн тасмабызга болгон салымыбызды коштук. Бул айтам, бул тасма негизи адамгерчиликтин ортосундагы же болбосо адам менен адамдын ортосундагы бир барьерди жогото турган бир жакшы тасма болду десем болот. Анан ушул съемка учурунда кандай кызыктуу учурлар эсиңизде калды сизде? Эми ушундай суроо келгенде эле таппай каласың да. Атак мындай отурганда эстеп күлүп каласың, бирок эми эстегенде точно Инстаграмга пост кылып жазып коем деп коебун да. Анан эжеке бул кино тасмадан канча гонорар алдыңыз? Эми ал сыр боюнча кала берсин. Анткени баягы өзүбүздүн балабыздан акча сураш бул кандай десем, кыйыныраак же уят деген. Өтө эле одоно көрүнүш болуп калат. Чоң рахмат, ийгилик. Жездеңдин кино тасмасын көрдүң, сага жактыбы? Ооба, жакты. Жамсал экен. Жездең негизи жашоодо кандай? Жашоодо кандай десем, баардыгына макул болуп турат. Мен сураган баарын алып берет. Мындай, балдызым эмне болду, арке депчи, кечке сурап турат, ошо кандай жүрөсүң деп, ошо. Анан кинодогу образычы жактыбы сага? Ооба, күлгүнүчтүү эле сон экен. Ошол? Өзүң дагы кино тасмаларга негизи тартылгың келеби? Билбейм, эми чакырса тартылабыз. Чоң рахмат. Келип. Сондукен жок. Oturuyorum turganlarına karganda tüm var. Anda cip olsun da aytasın. Kalastıklar sular çökmeydi iken de. Nege demeysin? Nege demeysin? Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Бул кино тасмага эмне болуп тартылып калдыңыз? Кимдердин чакыруусу менен тартылдыңыз? Бул эми баары эле билсе керек. Соц тармакты колдонуучулардын баары эле буга чейин Эмил менен Нуркулдун кандай күйөө бала деген сыяктуу ушундай вайындары аябай актуалдуу экен. Анан ошонун негизинде бир сценарий жазып, анан Эмил ойномок бул ролду. Анан азыркы учурда ошо Хач тасмасы ошол убакта тартылуу алдында турган. Анан ошондон улам мага сунуштап калышты. Бул кинодогу образыңыз негизи өзүңүзгө жактыбы?
Мен үчүн ачылыш болду. Буга чейин көп эле билсе керек. Меники бир сүйүү, романтикалуу ролдорум жок болчу. Бүт эле жардырып, аттырып, талкалап, атып ушундай болчу. Анан мен үчүн ачылыш болду, жакшы, кызыктуу болду. Анан жана байкап калдык да, сахнага чыкканда сүйлөбөй койдуңуз да. Негизи жашоодо сиз кандайсыз өзүңүз? Жашоодо билбейм, адам өзүнө сыртынан карап баа бере албайт го, бирок мен мындай көпчүлүккө жогоракмын да. Анан биз көп эле байкайбыз да, ушундай кино тасмаларда бир кандай десем, терс каармандын ролун аткарасыз. Негизи сизге көбүнчө ушундай сунуштарды кылышабы же өзүңүз ушундай макулсузбу ушул нерселерге, терс каарманды аткарганга? Эми актер роль тандаганга акысы жок биринчиден. Берген ролду ойнош керек. Албетте жакшы. Бирок мен мына жактан көрдүк, мен деле сүйсөм болот экен, мен деле романтикалуу мелодрама ойносом болот экен дегендей. Буюрсам ар кандай сунуштарды кабыл алабыз, буюрса. Чоң рахмат. Бирок мен Тарелге ишенем. Ал сени бактылуу кыларына ишенем. Сен кандай чечим чыгарба, биз сени колдойбуз кызым. Сиз бул кино тасмада главный ролду жаратыпсыз, бул кино тасмага негизи эле кантип тартылып калдыңыз? Бул кино тасмага Алтынбек байке мага жазып калды. Чорный двордон кийин жазды болуш керек, көргөндөн кийин. Ошо жазгандан кийин жолугуп, анан сүйлөшкөнбүз. Өзүңүздүн ролуңуз жактыбы негизи сизге? Жакты, эми баары бир есть над чем работать дегендей, бирок мындай жакшы. Бул сиздин канчанчы кино тасмаңыз? Полный метрдан экинчи кино. Кандай өзгөчөлүктөрү болду? Кандай экен кино тасмага тартылган, кандай кызыктар болот экен? Негизи бул эми баягы биринчи проект эмес да. Кызык нерселер негизи съемка учурунда көп нерселер болот да. Көбүнчө баягы позитивдүү, жакшы нерселер болот. Кыйынчылыктар болгон жокпу? Бул кадр сыртындабы, съемка учурундабы? Жок, күйөө баланы тартканда такыр кыйынчылык болгон жок, мындай бир на одном дыхании өттү да. Эгерде дагы кино тасмаларга сунуш түшсө, тартыласыз, Кудайым буйруса. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Бул кино тасмага келип калсыз, бул кино тасмага негизи сиздин тиешеңиз барбы, же көрөрман катары келдиңизби? Мен тиешем жок, жөн гана көрөрман катары келдим. Анан бул кино тасма кандай азыр мындай ойлоруңуз болуп атат, кандай тартылды деген, буга чейин вайндарын көрүп жүргөнсүз да, бул режиссерлордун, актерлордун. Ооба, көрүп жүргөм. Бир эле Казандын тамактарыбыз десек дагы жаңылышпайм. Алтынбек менен Нуркулдун эң алгачкы өздөрүнүн жеке долбоору экен, 50-кварталдын. Бирок эгер 50-квартал боло турган болсо, жаман тасма эмес деп ойлойм. Анткени 50-квартал менен биз акыркы жолу Шерине сериалын тартканбыз. Бул студия өзүнүн мыктылыгын дагы деле далилдеп келет. Андыктан мыкты, жакшы, сапаттуу тартылган тасма деп күтөбүз. Анан бул сизди дагы ушундай кинолорго чакырышса, тартылганга макул болот белеңиз? Чакырышат, бирок мен соңку учурда ошол жанагы Шерине тасмасына тартылгам. Анан мен ойлойм, ал тасма сериал аябай жакшы чыккан. Андан кийин кичине өсүш керек, башка форматта, башка ролдорду сунушташса, мүмкүн ойлонуп көрмөкмүн. Чоң рахмат. Анан ушул жака колдоо, биринчиден болуп колдоо көрсөткөндөрдүн бири Эрмек Талайбеков, продюсер. Байке. Эрмек Талайбеков. Короче, акчаны ушулар берген. Кандай анан күйөө бала тасмасынын продюсеринин жанында турабыз, саламатсызбы? Саламатчылык, кандайсыңар? Бул кино тасма канча убакытта тартылды? Ошол так маалыматтарды билбейт экенбиз. Бул жакта Эмил экөөбүз сценарий болгонбуз. Сценарий жазганбыз. Ошо балдарды көптөн бери эле ошол айтып жүргөнбүз. Өзүнчө проект кылгыла, биз жардам беребиз депчи. Анан бир жылга жетип калдык окшойт. Мурунку апрелде баштаганбыз. Ошо почти бир жыл болуптур да, 10 ай. Бул кино тасмада өзүңүз негизи жоксуз, тартылган эмессиз? Жок, бул тасмада жокмун эч кандай. Анан буга чейинки кинолоруңуздарды көрүп жүрөбүз да, тарткан кинолоруңуздарды. Ал эми бул кино тасманын башка ошол буга чейинки тарткан кино тасмалардан кандай өзгөчөлүктөрү бар? Бул жакта комедия эми баягы жаңыланып турат турбайбы? Анан жаңы ходдор бар. Ошол эле баягы мурунку эме болсо, баягы комедияны мындай кечке алып келсек, бул жакта болсо мындай бат-баттан болгон окуялар бар да. Анан алдыда бизди кандай жаңылыктар күтүп атат, кандай жаңы кино тасмалар чыгабы жакында? Ооба, эми пландар көп. Буюрса 4-апрелде дагы өзүм тартылган тасмам чыгат. On Production менен 50-квартал чогуу совместный проект болот.
буюрса 4 апрелде болот. Андан тышкары дагы кышында дагы кийинки проекттерди айтпай эле турайын, бирок чоң проекттерибиз бар Эмилия Койскийдагы. Чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик.